Сантьяго өз тиричилигин балык уулоо менен өткөрчү. Бирок негедир акыркы жылдары ийгиликсиз болуп жатты. Бул чалдын жакын адамы бала эле. 84 күн бою балык тута албай коет. Биринчи 40 күн бала чалдын жанында жүрүп турган болот. Анын ата-энеси чалдын иши илгерилебейт балам деп ага жардамдашуусуна да тыйып салса болобу? Чалды көрүп бала да капаланат. Жок дегенде анын кайтып келе жатканын көрүп калса, чурка барып аркандарын, карпун жана башка шаймандарын үйүнө жеткиришчү. Чал болсо арык эле, бардык жери карыган болчу. Бирок көздөрү так эле деңиздей терең, көгүш, айтор ошол көздөр менен шайыр көрүнө турган. Сантьяго бала менен жүргөн убакыттарды жактырчу, бала да аны жакшы көрчү. Так ушул чал балага балык уулогонду дагы үйрөткөн. Чал деңизди ламар деп да атачу. Деңизди жакшы көргөн испандыктар бул сөздү көп колдонушар эле. Арадан 2-3 күн өткөн соң чал деңизге чыгууну чечет. Алыс сапарына даярдык көрүлөт. Бала анын кетээринде жаңы кармалып келинген балыктардан дагы берет. Мына ошентип чалдын жаңы сапары башталды. Акырындап узай берди. Аркасын караса, жер дагы көрүнбөй калыптыр. Жер көрүнбөй калган соң, чал бала тууралуу ойлоно баштады. Жана кокустан өзү менен өзү сүйлөшкөндөй, бала мен менен бара албай калды деп сүйлөнүп да жиберди. Чал негизи жакшы балыкчы болгон. Шамалдын кайсы учурда чабаарын, кайсыл жерде жүргөнүн, кайсыл жол менен үйгө бараарын 5 колдой мыкты билчү. Кызык, бул жолу мага ийгилик келер болду экен деп ойлоду чал. А мүмкүн келет. Күтө тура алабызга, деди ал. Өзү менен өзү сүйлөшпөгөндө эмне кылат? Айланасын баары түбү көрүнбөгөн деңиз, жалгыз дагы. Бул нерселер менен алаксып отурганда кайырмагынын бири тарта баштайт. Тартканда да бир башкача, кандайдыр бир чоң күч татып жаткандай болду. Бул нерсеге да абышка албетте башкача сүйүнөт да. Андан соң суудан таң калычтуу чоң балык сүзүп чыга келет. Балык абышканын кайыгынан дагы чоңураак болот. Чал менен анын ортосунда узакка созулган тартыш болот. Чал болсо, эгер катуу аракет кылсам, бул балыкты да жеңем деди да, мурунку окуяны эстеди. Жаш кезинде алдуу күчтүү адам менен 3 күн, 3 түн бою күч сынашып отуруп, аягы жеңгенин эстеди. Кара күч ээси болгон 2 балбандын кимиси жеңип, кимиси жеңилет экен деп көрүүчүлөр ынтызар болушат. Жада калса түндөсү кезек тешикте укташат. Балык алсырап, өзү менен кошо кайыкты да жай тартып бара жатты.
2-3 күн тынбай аны аңдып жүрүп, акыры абышка каалаганына жетти. Балыкты жакындатып келип, өйдө көтөрүлгөндө гарпун менен так төшүнө саят. Абышка кемесин үйү тарапка бурат. Бирок аны жолдо көптөгөн коркунучтуу нерселер күтүп турган болот. Адегенде 2-3 акула кол салат. Бирок абышка ал экөөнөн кутулат. Бирок ошол 2 акуланын айынан балыктын каны бүткүл деңизге тарап, андан дагы көптөгөн акулаларды өзүнүн жыты менен чакырат. Тилекке каршы акулалар көбөйгөндөн көбөйө берип, балыктан эч нерсе калбай калат. Үйүнө кайткан абышканы көргөн бала ыйлай баштайт. Анын жарасы оор болгон себептүү көпкө чейин алсырап жатат. Бала абышка үчүн кофе алып келүүгө бара жатып дагы тынбастан ыйлай берет. Кофени алып келген соң чал эсине келет. Аны кыймылдаба деп урушуп, бала кайрадан ыйлай баштайт. Андан соң бала абышкага: "Эгерде сен ийгиликсиз болсоң дагы, мен сени менен балык кармайм" деп айтат.